Biz обязательно оозубуздан кирген тамакты жеген нерсени гана арам деп ойлонуп калдык. Чындыгында биздин кошуналар менен кылган мамилебиз, жүрүм турумубуз бардыгы кээде эгер пайгамбар көрсөткөндөй шарият чектегендей болбосо, ошонун бардыгы арам болуп калуусу мүмкүн. Иннал халала баййинун, халал белгилүү, ва иннал харама баййинун, арам дагы белгилүү. Ва байнахума умурун муштабихат, бирок экөөсүнүн ортосунда күмөндүү нерселер бар. Ла я'ламухунна касирун минан нас, адамдардын көпчүлүгү муну биле бербейт дейт. Бүгүн кээде интернетти, телефонду карасаң, бар эле кыйын, бар эле ушу гений, сабак айтканы башкасы. Жылаңачтар мейли бизди түшүнбөйт экен, Кудайды тааныбайт экен. Бирок кээде биздин жолуксан эжелерибиз деле, ыйман жолунда жүргөн, башка кылган, аялдарга сабак берген апаларыбыз деле кээде интернетке чыгып алып башка кылып, маселе айтып, сабак айтып, шарият боюнча аялдын үнү аврат. Алымдар талашат, аврат эмес деп. Эгер аврат болгондо анда Айша энебиздин оозуна хадис укпайт элек. Анткени Айша энебиз хадис риваят кылуу боюнча номер 2. Абу Хурайрадан кийинки. Айша энебиз сахабаларга хадис айтып берген. Демек, аялдын үнүн укса болот дейт кээ бир алымдар. Ага жооп берип экинчи топ алымдар Аллах Таала Кур'анда пайгамбардын аялдары силердин энеңер деген. Ал эми апалардын үнү аврат эмес. Пайгамбардын аялдарына пайгамбардан кийин эч кимдин никеси жүрбөйт. Анткени Аллах Таала аларды эмне? Энеңер деген. Эне үч түрдүү болот. Биринчиси тууган кандаш апаң, экинчиси эмчектеш, эмип койсоң ошонун баласы болуп каласың, ошол аялга үйлөнө албайсың. Үчүнчүсү мына ошол пайгамбардын аялдары дагы уммул муъминин, ыймандуулардын энеси болот. Аларга да үйлөнө албайбыз. Аллах Таала аларды бизге апаңар, энеңер деп айткан. Ал Айша энебиздин үнүн угулган башка болгондогусу ал мына ошол Айша энебиз биздин ыймандуулардын апабыз болгондугу үчүн анын үнү биз үчүн аврат болуп эсептелген эмес. Кээде аялдардын жүрүм турум башкасы, биздин ошол хижапчандар кээде хижабына хижап ураш керек болуп калды. Урматтуу жамаат, Азирети имам Али шамчырактарды өчүргүлө Фатиманын көлөкөсүнө чоочун эркектердин көзү түшпөсүн дейт экен. Мен мына ошол кээ бир бизде интернеттен, инстаграмдан, онлайн, башка же болсом сабагын запись кылып чыгарган апаларга, эжелерге, ошол устазаларга кайрылат элем. Кылып аткан иш Аллах Таала пайгамбар хадисинде айткандай, иннал халала баййинун, адал нерселер белгилүү, ва иннал харама баййинун, арам нерселер да белгилүү, бирок ортосунда күмөндүү нерселер бар дейт. Аял дегени бул катын дегени. Катын деген бизде түштүктө аялдарды катын деп айтабыз. Катын деген бул не катып койдум акчамды дейт. Жашын дегени бул өзүн реклама кылып көрүнө турган нерсе эмес. Азирети Али шамчыракты өчүргүлө Фатиманын көлөкөсүнө чоочун эркектердин көзү түшпөсүн дейт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын астына Абдуллах ибн Умм Мактум деген көр сахаба келгенде пайгамбарыбыз Айша энебизге ичкүүгө кир дейт. Я Расулаллах, бул Абдуллахтын көзү көрө го, көрбөйт го дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анын көзү көр болгону менен сен көрөсүң го дейт. Арам деген нерсе кээде тамактан өткөн нерсе эмес. Биздин кылып аткан кылык жорубуз кээде дааватыбыздагы арам. Эгер ошол нерсени эмне эрежесин башкасын сактабасак. Эрежесин башкасын сактабасак, кылып аткан дааватыбыз башкабыз дагы арам. Чоочун эркектер кандай көз менен карайт, башка кылат. Аялдарга сабак өткөнү башка кылганы жакшы. Аялдардын динде илимдүү болгону, сабак бергени бул жакшы, бул шарият талап кылган нерсе. Эң ислам таңкыс болуп, пайгамбарга келишимге келгенде дагы 75 сахабанын ичинде 2 аял болгон. Анткени шариятыбызда аялдарга таандык маселени аялдар аркылуу гана түшүндүрө алабыз. Аялдардын илим окуганы жакшы, бирок интернетке чыкканы жакшы эмес. Телевизорго чыкканы жакшы эмес, ошол аялдардын куругунда сабак бериш керек. Кээде ошол апаларыбыз, эжелерибиз аялдарга бала тарбиялоо башка боюнча, ийгиликтүү эне боюнча лекцияларды башкаларды өтүп интернетке коюп атат. Баланы тарбиялаган ийгиликтүү эне болгон, баласы ийгиликке жеткен Абу Ханифанын апасын эч ким көргөн эмес атасынан башка. Ислам тарыхында Абу Ханифанын өмүр баянын окуган бардыгы билет Абу Ханифанын апасы кандай экендигин. Алар чоочун эркектердин көзүнө көрүнгөн эмес. Алар чоочун эркектин үнүн уккан эмес, алардын үнүн чоочун эркектер уккан эмес. Кээде мына ошол жанакы артык кылабыз деп тыртык кылуудан сактанайлы. Мына ошол TikTokко чыгып, Instagramга чыгып, кыйшалаңдабага кыздар деп айткан маселесин ошол TikToктон көрүп атабыз кээ бирөөлөрдүн. Аял затына интернетке чыккан болбойт, TikTokко чыккан болбойт, TikTokко чыгып кыйшалаңдаба деген маселесин TikToктон көрүп атабыз тилекке каршы. Демек, адал арам маселесинде
обязательно оозубуздан кирген тамак эмес, урматтуу аталар. Жүрүм турумубуз, баскан турганыбыздын бардыгы мына ошол шариятка дал келбесе, бирөөнүн акысы байланыша турган болсо, анда бул арам. Салиха тарыхта өткен энелерибиз кээде камыр кылып атса, күйөөң өлдү деп кабар келсе, ошол камырдан колун сууруп алат экен. Бул камырда эми биздин акыбыз жок. Бул камырга күйөөмдүн агасы, эжеси, бир туугандары шериктеш болуп калды деп. Анткени сиз тирүү көзүңүздө мүлк өзүңүздүкү. Өлгөнүңүздө мүлк бир туугандарыңыз, балдарыңыз, аялдарыңыздын ортосунда бөлүнөт. Жан чыгары менен камыр кылып аткан апаларыбыз колун камырдан сууруп, бул камыр эми балким күйөөмдүн агасыга тийиштүү болуп калышы мүмкүн, балким карындашына мурас бөлүнгөнгө чейин тийбей турайын дейт экен. Шариятыбызда мурас илими бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таалламул фарайз мурас илимин үйрөнгүлө. Фаинна нисфул илм. Анткени бул мурас илими илимдин жарымы дейт. Диндин жарым илими мураска байланыштуу экен, бул бирөөнүн акысына байланыштуу деген сөз. Демек, бирөөдүн акысы деген маселеде ал адал жей турган нерсе болсо деле, бирок ошол эмне сиз акыңыз болбой тартып алып койсоңуз, алдап алып койсоңуз, уурдап алып койсоңуз, ал арам бойдон кала берет. Арам дегенде обязательно биздикилер арак менен чочконун этин түшүнбөңүздөр. Кээде базарга барып, алдап алып койгон уюң, коюң деле эмне? Мына ошол фасид соода менен, бузуку соода менен болгон келишимдер менен ошол нерсең деле кээде арам болуп калышы мүмкүн. Урматтуу аталар, биз Орта Азия, анын ичинде биз кыргыздар илгертеден ислам динин камынган, ислам динин тутунган, керек болсо кече Союз учурунда башкада мына ошол 40-чы, 35-чи, 50-чи жылда да Москвадагы съездерде дагы биздин апалар элечекчен отурган экен. Муну тарых тастыктап, архивде башкада сүрөттөрү отурат. Бирок бүгүн биз алсыз мусулман болуп, динсиз мусулман болуп, ыйманыбыз өтө бир начар, төмөн мусулман болгондугубуз үчүн биздин кыздар чечинүү менен башка менен кылат. Арам деген маселе бул тамактан кирген нерсе эмес, балким кээде мына ошол кийимибиз, жүрүм турумубуз дагы не болот экен? Арам нерселердин катарына кирет экен.